Бишкек шаарын каптаган кара түтүнгө бир катар себептер айтылган. Калыңыш борбордун чет жакасына отурукташкан 47 конуштун тургундары жаккан көмүрдөн күч алганы негизги жүйө болсо, сапатсыз көмүр, буга катар автоунаалардан чыккан түтүн, ар кандай жеке жактардын, мончо жана башка ишканалардын ишмердүүлүгүнүн да кесепети чоң. Как Алмата, да? Они замалчивают о проблеме. Замалчивание — это не решение проблемы. Негизгиси жашырбашыбыз керек. Кыргызстан туура кылып жатат. Бишкектин абасынын кир экендигин жабдуулар менен өлчөп, ачык жарыялап жатат. Кээ бир өлкөлөр, атап айтканда, мисалы Алматы шаары жашырып коюуда. Бул туура эмес. Көйгөйдү ачык айтып, аны чечүү жолун издеш керек. Мына Кытайдан келген адистер бир катар ыкмаларды сунуштап жатышат. Алар муну иш жүзүндө сынап көрүшкөн. Абанын булганышы, суунун сапаты. Бул өңдүү экологиялык маселелер бири-бири менен тыгыз байланышта. Реализации и выхода из проблемы. Көйгөйдү чечүү жолдору адистер тарабынан сунушталууда. Бирок алардын ишке ашуусу көп нерседен көз каранды. Азырынча жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги түшүндүрүү жана эскертүү чараларын көрүүдө. Муну менен абал жөнгө салынбаса да оорлоп кетүүсүн тизгиндөөгө мүмкүн. Кесиндилерди, чүпөрөктөрдү жагууларга биз аябай бүгүнкү күндө күнү түнү рейд жүргүзүп атабыз. Результаттарыбыз бар. Бул көпчүлүк колдонгон мончолордо жана башка чоң швеяларда ошол швеялардын аткотторун чүпөрөк жагышы ушул абдан экологияга айлана чөйрөк абдан зыян келтирип атканды муну байкап атабыз. Ордунан иш чара жүргүзүп, штрафын салып атабыз. Ошондой эле калкты ичүүчү суу менен камсыз кылууда бир катар мүчүлүштүктөр бар. Көпчүлүк суу түтүктөрү эскирип, аларды чыпкалоо жана тазалоо талапка туура келбегендиктен суунун сапаты кыйла төмөн. Бул үчүн өлкөнүн бардык облустарынан 50 айылдын суусу изилдөөгө алынган. Тилекке каршы натыйжа кейиштүү. 6 тепкичтен турган тазалоочу түрдүү мындай курулмалар бар да. Эң эле негизгилери бул жанакы оор металлдар деп коет. Адамды абдан катуу ооруга чалдыктыруучу ошолордон тазалоо. Анан экинчи бул бактериялардан тазалоо. Анан акыркы учурда биз ушул айрым жерлердеги айылдарда радиация менен булганган сууларды ичкен айылдар бар экен. Мына ошол сууларды тазалоого мүмкүнчүлүк болгон системалар да. Буга чейин Кытай өлкөсүнүн илимий мекемелери тарабынан сунушталган ичүүчү сууну тазалоочу система республика аймагында 11 айылга курулган. Чүй облусунан 3 айыл тутумга кошулуп, бүгүнкү күндө таза суу менен камсыз болгон. Алдыда дагы 30 айылга заманбап жабдуулар орнотулуп, жаңы ыкма менен таза суу берилет. Советтер Союзунда курулган суу берүүчү системалар баары эле негизинен жараксыз абалга келип калган. Ошону биринчи иретте калыбына келтирүү иштери жүрүп атат. Анан экинчиден көпчүлүк майда айылдарга ошол кезде деле ушундай системалар курулган маселеде ошолорду да камсыз кылыш керек болуп атат. Бүгүнкү күндө ушул биздин айылдардын жок дегенде жарымы таза суу менен камсыз эмес деп болжоого болот. Эл аралык экологиялык форум Улуттук илимдер академиясынын алдындагы Борбордук Азиянын экология жана айылына чөйрөнү изилдөө борбору жана Кытай Эл Республикасынын илимдер академиясы менен биргеликте уюштурулган. Экология багытындагы өнөктөштүк алдыда дагы улана берет. Нурайым Бейшеналиева, Келдибек Уланбеков, СТВ.